Assalamu alaikum. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздер менен бүгүн шоколадный медовик тортун жасайбыз. Өтө назик жана даамдуу болуп чыгат. Андыктан видеого лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эгер мага каттала элек болсоңуз, кийинки видеолорду дагы биринчилерден болуп көрүү үчүн мага катталып, коңгурочону дагы басып алууну унутпаңыздар. Эң алгач жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды акырындык менен кошуп отуруп, массабыз 2-3 эсеге көтөрүлгөнгө чейин жакшылап миксерлеп алабыз. Un, какао, разрыхлительдерди электен өткөрүп, бир бөлүгүн салып алабыз. Андан кийин бал менен растительный маслонун аралашмасын кошобуз. Бир-эки аралаштырып алып, унубуздун калган бөлүгүн кошобуз. Лопатканын жардамында астынан үстүнө карай массабызды басып албастан акырындык менен аралаштырабыз. Массабыз даяр болду. Эми духовканын листине пергамент кагазын төшөп, үстүнө растительный масло менен майлап алдым. Коржигибиз оңой чыгуусу үчүн. Сегиз кылып жайып алып, кызып турган духовкага жиберебиз. Биздин кождор 10 минут аралыгында бышып чыгат. Менин кождорум бышып, толуктай муздады. Эми пергамент кагазынан бошотуп алам. Коржигибизди теңдей кылып экиге бөлүп, четтерин сегиздеп кесип алабыз. Эми ичине кремин даярдайбыз. Мен кандай сгущенка жана сметана колдонгонумду көрсөтө кеттим. Бөлмө температурасында турган сливочный маслобузду миксердин жардамында 2-3 минут аралыгында жакшылап миксерлейбиз. Андан кийин сгущенка жана сметанабызды кошуп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Кремибиз дагы даяр болуп калды. Эми сборкасын жасайбыз.
Коржиктин калдыктарын майдалап, четтерине сүртүп чыгабыз. Мен кремдин үстүнө бир аз гана сметана сүйкөп, эритилген шоколадты куюп чыктым. Сиздер да өз каалооңуздарга жараша бетине жасап алсаңыздар болот. Биздин шоколад медовик тортубуз дагы даяр болуп калды. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Өтө назик торттордон болот. Баарыңыздарга аш болсун.